Оолу өлкөнүн өзүндөгү кабарлардан Кыргызстан менен Өзбекстан мурда такталган 1117,5 чакырым чек ара тилкесин бекитүүнү макулдашты. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 16 августта өткөн мамлекеттик чек аралардын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык отурумдун жыйынтыгында кабарлады. Жыйында мамлекеттик чек аранын такталган тилкесин бекитүү боюнча өткөрүл келишимге кол коюлду. Тактап айтканда, чек ара боюнча 83-84% саясий чечим кабыл алынды. Бул документ жакында президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга сапарынын алкагында кол коюлары белгилүү болду. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун билдиргендей, бул чечим саясий мүнөзгө эми техникалык жактары каралат. Анын айтышынча, Өзбекстан менен чек араларды аныктоо ылдамдык менен чечилет. Мы с Абдуллой Ниматовичем договорились. Биз бүгүн бир канча маселени чечкенге аракет кылдык. Өзбекстандын өкмөт башчысы менен алдыдагы экономика жана маданият жаатында өнүгүү жолунда болгон аракетибизди кылабыз. Өзбекстан өлкөсү биздин базарга айыл чарба техникасы жана автоунаа жагынан жардам берсе, биз өз кезегинде айыл чарба продукциясы менен камсыз кылабыз. Ал эми Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов өзбек тарап эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү, конструктивдүү диалогду улантууга чечкиндүү көз карашты экенин билдирди. Бул арада мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке расмий сапары пландалып жатканы белгилүү болду. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралыкты түзөт, анын ичинен 320 чакырым талаштуу экени айтылып келген.